Японияда жумуштан 2 мүнөт эрте кеткен мамлекеттик кызматкерлер жазаланды. Японияда жумуштан 2 мүнөт эрте кеткен мамлекеттик кызматкерлер жазаланды деп билдирет чет элдик басылмалар. Анткени алар шашылыш автобуска жөнөшкөн. Билим берүү башкармалыгы 7 чиновниктин саат 17:17 каттаган автобуска жетишип калуу үчүн 17:13 кеткенин кабарлады. Ал эми таблицаларда алар 17:15 чыккан деп көрсөтүлгөн. Кийинки автобус жарым саатта келе турган болгондуктан алар 2 мүнөт эрте чыгууга ашыккан. Мамлекеттик кызматкерлерге сөгүш жарыяланган. Графикке туура эмес убакыт киргизген кызматкер 3 айга кыскартылган эмгек акы алат. Жалпы айып бул 91 000 рубльди түзөт деп айтылат маалыматта. Булак Кыргыз кабар. Тажикстанда бензиндин баасы 90 сомго көтөрүлүп, айрым май куюучу жайлар жабылууда. Тажикстанда Борбор шаары Душанбеде күйүүчү май жетишпей, баалар 2 эсеге кымбаттады. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазышууда. Маалыматка ылайык, коңшу өлкөдө күйүүчү май кризиси курчуп баратат. Ал эми май куюучу жайларда бензин жоктугунан баалар көтөрүлгөн. Тажикстанда күйүүчү май соңку 2 жуманын ичинде 12% кымбаттаган. Мындан улам Тажикстанда эң арзан бензин 67 сомдон, ал эми көпчүлүк жерде 90 сомдон жогору сатылып жатканы айтылат. Кыргызстандан чийки мунайды жана мунай заттарын өлкө тышына экспорттоого тыюу салуу буйругу коңшу өлкөнүн айрым аймактарында бензин тартыштыгын жараткан. Булак мезгил KG. Бишкекте Норуз майрамдалбай турган болду. Бишкек шаарында Норуз майрамы белгиленбейт. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Муниципалитет коронавирус инфекциясына байланыштуу борбор калаада массалык иш-чараларга чектөө киргизилгенин белгиледи. Ошондой эле башка мамлекеттерде вирустун жаңы штаммы табылып жаткандыктан Норузду өткөрбөй эле коюу чечими кабыл алынганы айтылат. Мындан сырткары курч кармаган вирустук инфекциялар менен кайрылгандар көп болуп жатканы кошумчаланды. Буга байланыштуу райондук акимияттардын башчыларына санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдү күчөтүү тапшырылган. Булак Спутник KG. Матрезерв фонду өсүмдүк майы менен кумшекерди арзаныраак сата баштайт. Мамлекеттик материалдык резервтер фонду өсүмдүк майы менен кантты арзаныраак баада сатат. Бул тууралуу Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков брифинг учурунда билдирди. Министрдин айтымында Кыргызстанда бул товарлардын кымбаттап жатышына өндүрүүчү өлкөлөрдө баалардын көтөрүлүшү себеп болууда. Интервенция кылыш үчүн каражат бөлүнгөн. Эми өсүмдүк майы менен кант азыркыдан бир аз арзаныраак сатыла баштайт. Бул аракеттер элге бир аз да болсо жардам берет деген үмүттөбүз, деди Жаныбеков. Буга чейин премьер-министр Улукбек Марипов социалдык жактан маанилүү азык-түлүктөрдүн катарына кирген кум шекер менен өсүмдүк майынын баасын арзандатуу үчүн мамлекеттен ири суммадагы каражат бөлүнгөнүн айткан эле. Булак Кыргыз кабар.